Сингапурдагы технология жана дизайн университетинин окумуштуулары коронавирустун ар кайсы өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда жайылышы качан токтой турганын болжолу менен айтышты. Алардын изилдөөсү билим берүү мекемесинин сайтына жарыяланды. Адистердин эсептөөлөрү боюнча Кыргызстанда оорунун жогорку чеги 11 апрелде эле өтүп кеткен. Ал эми 11 майда 97%, 15 майда 99%га кыскарышы ыктымал. 18 июнга чукул толугу менен токтошу күтүлүп жатканы айтылат. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде Өзбекстанда пандемия 20 майга, Казакстанда 20 августка барып жогулот. Бирок алар мындай божомолдорго 100% ишенип, ашыкча оптимист болуп кетпеш керек экендигин эскертишти. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде бүгүнкү күнгө чейин Талас облусунда бир дагы коронавирус катталбагандыгынын себебин төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Талас облусунда бүгүнкү күн абал туруктуу, тынч болду. Бул жерге четтен келгендер менен байланышта болуп, коронавирус жуктурган учурлар болгон. Бирок көп учурда анализи тастыкталгандар Бишкекте болуп калып обсервацияга алынган. Аларды убагында аныктап, кармап калганга жетиштик десек болот, деди министрдин орун басары. Ошондой эле Талас облустук штаб тарабынан күчөтүлгөн иш жүргүзүлгөнүн белгиледи. Үй карантинин бозган 6 жаран административдик жоопкерчиликке тартылышат. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында, жоруктар жөнүндө кодекстин 127-беренесине ылайык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуулар үчүн 20 000 сомдон 60 000 сомго чейин айыппул каралган. Мындан тышкары штабтын жыйынында белгиленгендей, атайын мобилдик тиркем аркылуу дагы 151 адамдын үй карантини режимин бузгандыгы аныкталган. Кубатбек Боронов коронавируска чалдыккандар менен байланышта болгон жарандардын үй карантинин сактоолоруна көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүү экендигин баса көрсөттү. Жыйында COVID-19 дартынын жайылуусуна каршы күрөшүүгө тартылган медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөр маселеси талкууланды. Саламаттык сактоо министрлигине апрель айы үчүн төлөмдөрдү өз убагында жүргүзүү тапшырылды. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн Саламаттык сактоо министрлигинде ачылган депозиттик эсепке 134 миллион 144 миң сом түштү. Бул каражаттын 38,5 миллион сому медицина кызматкерлерине кошумча төлөм катары берилди. Мындай маалыматты вице-премьер-министр Айда Исмаилова билдирди. Анын айтымында 38,5 миллион сом март айы үчүн берилди. Бирок пандемияга каршы күрөшүү үчүн тартылган медицина кызматкерлеринин саны дагы көбөйтүлгөн. Учурда 6034 медик вируска каршы иштеп жатат. Ошол эле эсепке акча которгон биздин жарандарыбыздан дагы көп кайрылуу түшүп атат. Ушул каражатты сөзсүз медициналык кызматкерлеринин кошумча төлөмдөрүнө төлөп бериңиз депчи. Ошондуктан азыр Саламаттык сактоо министрлиги эсеп кылышты. Азыркы убакытта 229 миллион 418 миң 400 сом жалпы болуп атат да, эсеби боюнчачы. Ошол эле убакытта бюджеттен дагы 95 миллион 584 миң 826 сом каралат да. Биз ошол бюджеттен толуктап берүүнү суранабыз.